Созак районунун тургуну Назгүл Аскарованын жолдошу ушул жылдын январ айында каза болгон. Буга чейин жолдошу менен Кара Суу районунда иштеп жаткан. Батирде ижарада тургандыктан акчасын төлөй албай калып, батир ээси бул үй бүлөнү чыгарып салган. Жыйынтыгында Созак районунун Ырыс айыл өкмөтүндөгү алыс тууганынын үйүнө келип жайгашкан. Талма урусу менен ушу жакында эле өтүп кетти. Ушу Ошто өттү, Айнсада. Үйүм жайым жок. Апам Өзбекстанда болгончо ал жака бара албайбыз. Ошол 3 балам менен квартирадан айдап беришти. 3 күн болуп калды. Ал жакта саат 5-терде келип үйдөн чыгып кеткиле деп жүктөрүбүз баарыбызды эшикке алып чыгып коюп. Ошо мен эч кандай бир сом акчам жок. Боюмда бар үчүн иштей албай кыйналып калдым. Балдарымды да бага албай. Ошол жерде жакшы адамдар бар экен. Кошуналар жардам берди. Алла разы болсун алардан. 3 баласы бар. Эң чоң баласы мектеп окуучусу. Кара Суу районунда мектептердин биринде окуп жаткан. Учурда Созак районунда эч бир мектепке алып барбагандыгын айтат. Ошо кичине үйүмдө товарым бар эле, аны сатып ичип, ошол жерде биз менен чогуу жашай бер дедим мен алга. Десем жок. Мен Москвага иштеп, балдарымды жакшы багышым керек деп балдарын кучактап өп, ошол боюнча көрбөдүм акыркы жолу. Кийин Москвадан достор чалып, Алманбет өтүп кетти, Ошто өлүптүр деди. Анан мен анысын телефон берген болчу колуна. Телефон берсек, аны жок кылып алган ошо. Кийин бул жака келгенде койгондо келдим. Ошол боюнча келе албадым. Катты стресс болуп 3 ай жаттым үйдө ооруп. Не кылышымды билбей, 3 балам ушинтип жетим калып кетер. Өзүм жетим калгандым деп кыйналып. Назгүл Аскарова колунда бар инсандардын жардамына муктаж. Иштеп каражат табайын десе, балдары жаш. Буга улай эле кош бойлуу. Дарыгерлер эгиздер төрөлө тургандыгын айткан. Каражат жактан жардам керек мага. Ошо кичине путка туруп, ушу балдарымдын келечеги үчүн кичине путка турушум керек. Президентибизден да карап кетет элем, ушу 2 комнат болсо да ушу балдарыма үй берсе, ушу жетим болуп көчөдө калып кетишпесин, камчыбек Ташиевке кайрылам. Ошолордун үйү болуп, өзүмдө үйүм жок чоңойгом, ар ким үйдө өз чоңойгом. 1 комнат, 2 комнат болсо үйүм болсо жакшы эле. Ушу балдарымды жакшы багып, жакшы тарбия берүүгө аракет кылам. Назгүл Аскарованын уулдарынын жашоосуна кайдыгер карабаган, колунда бар инсандар жардам берүүнү каалаган болсо, экрандагы номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.